ошондо өз баркыбыз менен өнүгөбүз. Мен сага өзүм ишенгендей ишенем. Чыңгыз Айтматов, 2006 жыл 5 январь, Брюсселден. Protokol hükümsüz, Kırgız Respublikası'nın İlim, Jogorku Bilim Berүү жана инновациялар министри Изаматова Гүлзат Турдиевна сөз берди. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенттин кеңешчиси Марат Муканович, урматтуу Абдылгажан Амантурович, урматтуу биздин академиктер, окумуштуу ага эжелер, кадырлуу коноктор жана конференциянын катышуучулары. Бул салтанаттуу жыйын жөн гана конференция эмес, бул кыргыз адабиятынын, маданиятынын жана кыргыз билиминин өнүгүштүү өмүрүн арнаган академик Абдылгажан агайдын 70 жылдык мааракеси. Абдылгажан Ахматалиев кыргыздын элдик көркөм сөз мурасын, улуттук адабиятыбызды терең изилдеп, аны дүйнөлүк илимий чөйрөгө таанылган көрүнүктүү инсандардын бири. Агайдын көп жылдык өзүлүү эмгеги бул улуттук баалуулуктарыбызды сактоого, аларды кийинки муундарга жеткирүүгө багытталган талыкпас аракеттердин жаркын мисалы боло алат. Манас эпосунун варианттарын изилдөө жана басып чыгаруудагы эмгегиңиз келечек муун үчүн калтырылган баа жеткис мурас болуп саналат. Сиздин жетекчи кеңес алдында бардык жак көргөн чыгармалар сериялары, Сагынбай, Саякбай, Алып Космонов, Чыңгыз Айтматов аттуу энциклопедиялар республикабыздын жогорку окуу жайларында окуу куралы болуп окутулуп келет. Өзгөчө белгилүүчү жагдай, сиз ондогон илимдин докторлорун жана кандидаттарын тарбиялап, кыргыз филологиясын чоң мектебин түптөдүңүз. Ошону менен өзүңүздүн бай тажрыйбаңызды, терең билимиңизди жана илимге болгон берүүнү кийинки муундарга өткөрүүгө келесиз. Мындай устардык миссия ар бир окумуштуу үчүн эң улуу жетишкендиктердин бири. Сиз тарбиялаган шагирттер өкүмүндө өлкөмүздүн 7 дубарында жогорку жана кесиптик орто окуу жайларында эмгектенип, билим берүүгө өз салымдарын кошуп жатышат. Бүгүнкү күндө илим бул мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги кыймылдаткыч күчү болуп эсептелет. Илимге болгон камкордук окумуштууларга түзүлгөн шарт бул келечекке жасалган эң туура инвестиция деп айтсак жаңылышпайбыз. Сиздин өмүр жолуңуз бул тынымсыз изденүүнүн, талыкпаган эмгектин жана ийгиликтин жолу. Сиз илимге гана эмес, коомго да чоң кызмат кылып келесиз. Сиздин ар бир эмгегиңизде терең ой, улуттук рух жана келечекке болгон ишеним камтылган. Урматтуу конференциянын катышуучулары, кадырлуу коноктор, илим жолундагы мындай жолугушуулар тажрыйба алмашуунун, кызматташуунун жана өнүгүүнүн маанилүү аянтчасы деп билебиз. Бүгүнкү юбилейдик конференция сиздин илимий изилдөөлөрүңүздүн жыйынтыгын дагы бир жолу талдап, илимий изилдөөлөргө жана багыттарды жана жаңы идеяларды берет деп ишенем. Абдылгажан агай дагы бир жолу мааракеңиз көп болсун. Илимий жолуңуз ар дайым жарык болуп, калемиңиз урчуп, кыргыз илимине жаңы ачылыштарды жасай бересиңиз. Биздин жаңы муундарга устат болуп, жаңы жолдук чыгармачылык ийгиликтерди жарата бериңиз. Узак жана бакуат жашоо сүрүңүздүр. Көңүл бурмаңыздарга чоң рахмат. Биздин инновациялар министринин атынан Бакканын ортоңузда чоң кызматтар болуңуз. Баяндама жасоо үчүн филология илимдеринин доктору профессор Жылдыз Орозубекова, баяндаманын темасы академик Абдылгажан Ахматалиевдин Манас эпосун чыгаруу, изилдөө жана жайылтуудагы ишмердиги. Менин баяндамам ушу Манас эпосу жөнүндө болмокчу. Биринчи мына мен Абдылгажан Ахматалиевич агай мен академияда 3 жыл иштеп калганда келди. 92-жылы келип калды. Ошондон бери чогуу иштештик. Бул жерде мен эми баягы эпостордун баарысын санап өтүштүм. Мен ички маанисин айтып коюуга, токотор жеринен айтып койгонго уруксат бериңиздер. Манас эпосу өзү 150 жылдык аралыкта өзүнүн тарыхы бар. Ушул аралыктын ичинде
3 муун. Кылымдарда бир аралыктарында 3 муун олмуштуулар келди. Ошону 3 муун жетектеген жетекчилер келди. Агай Абдылажан Амантович үчүнчүсү. Мына ошол жерде бул агайдын тагдыры биздин мамлекетибиздин өзү мындай эгемендүүлүктү алып турган кезде саясий экономикалык эле жакта эмес, идеологиялык жакта жана илим билимде аң сезимдүү түрдө адамдын өзгөрүп турган өткөрүү мезгилине туура келди. Мына ушул кезге туура келген кезде биздин Манас эпосунун баягыдай идеялык көркөмдүк өзгөчөлүгү же болбосо бир тематикада 5 жыл иштеген, 10 жыл иштеген тематикалардын бардыгы системасын жаңыртууга туура келди. Менимче бул киши ошол убакта бизде оомдо 94-жылы чечим чыгып калды Манас миңди өткөрүү деген. Мына ушул Манас миңди өткөрүүнүн идеясындагы биринчи жолу ушу киши айтып чыкты, жогору жакка жеткирди. Мына бул эбегейде чоң мындай бир Манас эпосунун изилденишине жана чоң резонанс алышына, илимде ошол эпикалык чыгармалардын же болбосо заманбап эдициянын трансформациясына жана интеграциясына жол ачып берди. Мына ошол себептен жанагы сиздер санап аткан Манастын Сагынбай, Саякбай, Каралайдардын классикалык варианттары биринчи жолу араб арабинен кириллге которулуп, жана дагы биринчи жолу бул классикалык варианттарда эмне колжазмада жазылса, ошол эки илимий басма болуп чыкты. Бул биз үчүн чоң жаңылык эле. Мына ушундай жаңылыктын аркасында ошону бир комплекстүү түрдө элге жеткирүү максатында кайрадан 2 томдук Манас энциклопедиясы иштелип чыкты. Бул энциклопедиянын өзү интердисциплинардык илимдердин биримдиги жыйынтысынан түзүлдү. Ошондуктан азыркы кезде бул бирден бир табылгыс раритет китептерден болуп калды. Мына ушундай өзү китепти чыгаруунун өзү сериялары дагы уланып жүрүп отурду. Мунун аркасынан Сагынбай Орозбаковдун энциклопедиясы чыкты, Саякбай Каралаевдин энциклопедиясы чыкты. Мындан кийин бизде мурда бул жалпы журтта мындай элдин алдына чыга элек илимий басма, көркөм басма, котормолору, академиялык басмалары мына ушул типаждардын баардыгын жасоого бир системаны, эпикалык дүйнөнүн бир системага түшүшүнө өзүнүн абдан жумуш алып баштады. Мына ошентип биздин илим чоңая баштады. Арине бир жагынан чыгып турган нерсе бар эле, бизде кадр жок болчу. Советтер Союзунун убагында Кыргызстан боюнча бир гана илимдин доктору фольклористика боюнча Кыдырбаева Раиса Зайтовна Ташкенттен болгон эле. Мына ошол кишиден башка 2 кандидат, башка кадр жок. Мына ушул жүк дагы агайдын мойнуна түштү. Мына ошентип 1914-жылдан баштап бул киши кандидаттык диссертацияга, андан кийин 2015-жылдан баштап докторлук диссертацияга фольклористика илимин өнүктүрүүгө жолго койду. Бул илим деген нерсе, бул адабият деген эмес. Бул ошол фольклористика деген антропология деген нерсе. Бул ошол өнүктүрүп бара жаткан кезде түркологияны дагы өзүнө тартты. Мына ошондон кийин өзүнүн бул көптөгөн манасчылардын элге белгисиз толук жана толук эмес варианттарын жарыялагандан кийин мына ушул иштин өзү биздин аспиранттарга, докторанттарга бир жагынан илим кеңештен жол ачып берди, экинчи жагынан илимдин дагы бир чоң илимдин багытын ачып берди. Бул текстология илими. Бүгүнкү күнгө чейин бизде кыргыз фольклористикасында, кыргыз адабиятында, түркология багытында, болбосо ушул текстология багытында ушундай көп багыттуу тармактык багыттарда илимдерибиз али күчүнө кирелек, изилденелек. Ошондуктан бул агайдын чыгарган китептери, даярдаган кадрлары бүгүнкү кезде бүткүл Кыргызстандык эле эмес, Орто Азия элдериндеги, Түндүк Сибир аймактарында, Орто Азия элдеринде, коңшу мамлекеттерде өзүнүн адистигин белгилөө жана дагы интердисциплинардык пландагы айкалыштыруу жана ушул когнитивдик мындай айкалышуудагы илимдердин темасында мындай диссертацияларды жаздырып жетектеп келе жатат. Бул деген сөз Акматалиев бул ошол өзүнүн феноменологиялык өзгөчөлүгү менен эпикалык дүйнөнүн же болбосо фольклордун стихиясын түшүнгөн адам катарында биз үчүн абдан мыкты, өз убагында келген, өтө таланттуу кыргыздын сөзүн айта турган илимдин адамы деп айткыбыз келет. Ошондуктан ушул маареке тоюбуз кут болсун. Мына акыркы эмгек биз түрк дүйнөсүнүн түрк фондусунан сериясынан биз Саякбай Каралаевдин вариантын кайрадан
иштеп чыгып кайрадан ушул алтын серияга кирди. Бул биз үчүн өтө чоң ийгилик. Мына ушуну дагы Акматалиевдин редакциясынын астында жасадык. Жакында эле ушул романистикалык жанр деген биздин атабыз. Бул дагы болсо агайдын жетекчилиги менен ушундай сапарыңыз улана берсин, элүү журтуңуз менен аман болуңуз. Ушул жерде ар бир адам сиз жөнүндө сөз айтам деп талашып турсун. Рахмат. Манас эпосуна улуу муундағы көрүнүктүү окумуштуулар Чокан Валиханов, Василий Радлов, Алмаши, Мухтар Ауэзов, Жирмунскийлер кайрылып, дүйнөлүк көркөм сөз казынасындагы кундуу бурас катары жогору баа беришкен. Самар Мусаев, Раиса Кытырбаева, Исеналы Абдылдаев, Кеңеш Кырбашев, Айнек Жайнакова, Райкул Сарпеков изилдешкен, изилдеп атышат. Алардын катарына жаш окумуштуу Абдылдажан Акматалиев да кошулду. Манас эпосунун академиялык басылмалары Сагынбай Орозбатовдун жана Саякбай Каралаевдин варианттарында даярдалып бүттү. Бирок каражаттын жоктугунан даярдалып, машинкага басылган кол жазмалар окурмандардын колдоруна жетпей, архивде бир топко туруп калат. Ошондо академик Абдылдажан Акматалиев кошмо вариантын чыгаруу идеясын көтөрүп чыгат. Анын Манас эпосунун кошмо вариантын чыгаруу демилгесин Китеп палатасынын директору Койчман Момункулов колдоп, демөөрчү болуп чыгарат. Манас эпосунун кошмо варианты 3 жолу кайталанып басылат. Совет мезгилинде Манас эпосуна туура эмес мамиле кылган деген ой пикирлер кийинки мезгилдерде күч алып, Совет бийлиги менен Манас эпосун карама каршы койгондор бар. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюу керек. Совет мезгилинде Манас эпосун жаздыруу, жыйноо жана бастырып чыгаруу боюнча көп иштер жасалган. Мисалы, Сагынбай, Саякбай, Тоголок Молдо, Багыш, Шапак, Акмак, Молдобасан, Жаңыбай жана башкалардан Манас, Семетей, Сейтек эпостардын варианттары жазылып, айрымдары китеп болуп чыккан. Ошентсе да идеологияга байланыштуу айрым чектөөлөрдүн болгону анын. Буга 1952 жылы Манас эпосуна ардалган бүткүл союздук конференциянын жүрүшү айкын. Зияш Бектенов менен Кемелбек Нанаевдин Манас, Семетей жана Сейтек деген 1948 жылы даярдаган эпостардын кара сөз түрүндөгү варианттарын демөөрчү менен чыгарат. Бул кол жазма жазылган боюнча 50 жылдан ашуун жарык көрбөй келген. Директор Акматалиев Самар Мусаевка баш сөз жаздырат. Окурмандар үчүн баалуу китеп болот. 3 жолу кайталанып басылат. Абдылдажан Акматалиев Манас эпосу менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгын изилдөө, жарыялоо боюнча көп иштерди аркалайт. Чыңгыз Айтматов 1953 жылы Манас эпосунун бириктирилген вариантын түзүү боюнча Маликов, Тукумбаев, Сыдыкбековдор тарабынан даярдалган кара сөз түрүндөгү 50 беттей текстти орус тилине которгон экен. Ошол кол жазманы Абдылдажан Акматалиев таап, жарыялашы окурмандар үчүн өзгөчө жаңылык болду. Студент жазуучу Манас эпосуна кызыгып калып, кийин эпоска чыгармаларында кайрылып, кыргыз рухунун туу чокусу, ал 500 миллион сабырды жат билген деген сыяктуу манасчылар Сагынбай менен Саякбай манасчылар тууралуу терең мазмундуу макалаларды жазган. Абдылдажан Акматалиев Манас, Манасчылар жана Айтматов деген драма жазган. Академик Абдылдажан Акматалиевдин демилгеси жана жетекчилиги менен Манас эпосу орус, түрк, фин, хинди тилдерине которулуп чыгат. Ошондой эле Манас таануучулар Самар Мусаевдин, Раиса Кыдырбаеванын, Исеналы Абдылдаевдин, Кеңеш Кырбашевдин, Райкул